Экинчи бөлүм. Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: Ысрайыл уулдары өз станын өз туусунун жанына, уруу белгилеринин жанына жайгаштырышсын. Стандарын жыйын чатырынын тегерегине жайгаштырышсын. Жыйын чатырынын күнчыгыш тарабында Жүйүт станы туусун көтөрүп, кошуундар менен алдыңкы катарда турсун. Жүйүт уруусунун башчысы Аминадаптын уулу Нахшон, анын санакка кирген жоокерлери 74.600. Анын жанына Исахар уруусунун станы жайгашсын. Исахар уруусунун башчысы Суардын уулу Натанаэл, анын санакка кирген жоокерлери 54.400. Анын жанына Забулун уруусунун станы жайгашсын. Забулун уруусунун башчысы Хейлондун уулу Элияб, анын санакка кирген жоокерлери 57.400. Жүйүт станынын кошуундары боюнча санакка киргендери 186.400. Алар биринчи жөнөшсүн. Жыйын чатырынын түштүк тарабында Рубейн станы туусун көтөрүп, кошуундары менен турсун. Рубейн уруусунун башчысы Шедеюрдун уулу Элитсур, анын санакка кирген жоокерлери 46.500. Анын жанына Шимон уруусунун станы жайгашсын. Шимон уруусунун башчысы Суришадай уулу Шелумиел, анын санакка кирген жоокерлери 59.300. Андан кийин кошуунун Гат уруусу жайгаштырсын. Гат уруусунун башчысы Ребуэлдин уулу Элиасап, анын санакка кирген жоокерлери 45.650. Рубейн станынын кошуундары боюнча санакка киргендери 151.450. Алар экинчи жөнөшү керек. Жыйын чатырын алып жөнөгөндө лебилердин станы стандардын ортосунда болсун. Ар бир стан туусун көтөрүп, өз катары менен кандай жайгашса, ошол бойдон жөнөшү керек. Жыйын чатырынын батыш тарабында Эпрайым станы туусун көтөрүп, кошуундары менен турсун. Эпрайым уруусунун башчысы Амиюттун уулу Элишама, анын санакка кирген жоокерлери 40.500. Анын жанына Менаше уруусу жайгашсын. Менаше уруусунун башчысы Пыдатсур уулу Гамлиел, анын санакка кирген жоокерлери 32.200. Андан кийин Бенжамин уруусу жайгашсын. Бенжамин уруусунун башчысы Гидонинин уулу Абидан, анын санакка кирген жоокерлери 35.400. Эпрайым станынын кошуундары боюнча санакка киргендери 108.100. Алар үчүнчү жөнөшү керек. Жыйын чатырынын түндүк тарабында Дан станы туусун көтөрүп, кошуундары менен турсун. Дан уруусунун башчысы Амишадайдын уулу Ахиезер, анын санакка кирген жоокерлери 62.700. Анын жанына Ашыр уруусунун станы жайгашсын. Ашыр уруусунун башчысы Охран уулу Пагиел, анын санакка кирген жоокерлери 41.500. Андан кийин Напталы уруусу жайгашсын. Напталы уруусунун башчысы Эйнандын уулу Акира, анын санакка кирген жоокерлери 53.400. Дан станынын кошуундары боюнча санакка киргендери 157.600. Алар тууларын көтөрүп, акыркы болуп жөнөшү керек. Ысрайыл уулдарынын үй бүлөлөрү боюнча санакка киргендери ушулар. Стандардагы кошуун боюнча санакка киргендердин жалпы саны 603.550. Ошентип Теңир Мусага буйругандай, лебилер Ысрайыл уулдары менен кошо санакка кирген жок. Ысрайыл уулдары Теңирдин Мусага буйругандарынын бардыгын аткарышты. Алар тууларын көтөрүп, стандары менен ушундай турушту. Алар уруулары, үй бүлөлөрү менен ушундай жол жүрүштү.